Assalamu alaikum. Abdi Malik. Ağa bugün emne jönündө kep kılabız. Бүгүнкү күндө мындай эми эл кызык менимче эң важный бул баары биринчи очередде бул баары экономика да. Себеби бүт бардык нерсе экономикага байланышкан. Эгер биздин экономика өнүкпөсө эч нерсе оңдолбойт да, башка да болбойт да. Ошон үчүн жана мамлекеттин бюджетин айтып коюшат, бул баягы айрыкча баш мыйзамдан кийинки эле мыйзам депчи. Бул эми мамлекеттин бюджети боюнча мыйзам жылда кабыл алынат да. Себеби ошо мамлекеттин кабыл алган бюджетине калган мыйзамдардын аткарылышы бүт ошого байланыштуу да, акчага байланыштуу да. Мектеп, образование, башка эме кылганчы. Эми биз азыр аламдаштыруу мезгилинде жашап атабыз. Бүт дүйнө өнүгүп атат, азыр өнүкпөгөн эч ким жок. Бардыгы өнүккөнгө аракет кылып, башка кылып. Аламдаштыруу мааниси ошол да баягы. Анан ушундай учурда просто баягы убакытты кетирген бир жана курук сөз, мындай популисттик эмелер менен кеткен бул вообще туура эмес да. Бул биз азыр аламдаштыруу мезгилинде эң негизги талабы эмне? Бул адамдын сапатын жакшыртуу. Адамдын сапаты, адамдын баалуулугун арттыруу да, мындай алгандачы. Адамдын баалуулугу кайсыл учурда баалуу болот да? Адам баалуу болуш үчүн биринчи билимдүү болуш керек. Экинчи саламаттык, ден соолугу мындай чың жакшы болуш керек. Үчүнчү маданияты болуш керек. Баягы ар түрдүү болот, эми өздөрүнүн маданияты, баягы урп-адат башка депчи. Анан ошондон адам да, адам эме болот. Ошон үчүн азыр дүйнөдө мындай бир эме кылат, баягы неососяемый капитал дейт, көрүнбөгөн капитал. Бирок бул бүт интеллектке байланышкан да. Мисалы үчүн салыштырып айтканда, бир эле обычный үй благоустроенный, мисалы 3 комнат десекчи. Ошол, допустим, Бишкекте турса, эми өзүбүздүн эле мамлекетти айтайлык. Допустим, бир $50.000 дейлик, мисалга да. Ошол эле үй, мисалы үчүн Ошто, Караколдо төмөн да, 40.000, райцентрге болгондо 20.000 болуп калат да. Бул эмнени билгизет? Бул ошол жерде жашаган адамдардын интеллектин эметет да. Значит, интеллект канчалык көп болсо, ошол жерде эме баа жогору болот да. Значит, адамдын баасы да ошондой да. Эми азыр дүйнөдө бул нерсе жанагы ички дум продукция деп коебуз, ошо менен багланат. Мына бизде, мен дайыма айтам, бизде мына эми азыр былтыр 1364 болгон экен, 1564 бир адамгачы. 919 миллиард болуптур ички дум продукция. Азыр аябай эме кылышып атат, баягы Кыргызстан биринчи жолу 1 триллиондон ашты ички дум продукция депчи. Ошондо эми адам саны өсүп атат, азыр 7.200.000ден ашып калды. Ошондо бир адамга эсептегенде ошо былтыркы эле көрсөткүч чыгат да. $1.600 айланасында. Эми бул $1.600 болобу, $1.700 болобу бир адамгачы. Бул дүйнөдөгү эң төмөнкү көрсөткүч да. Мына мисалы үчүн Европа мамлекеттеринде 50.000ден жогору. Ошол эле мына Сингапур, Кытай дейбиз, Кытайда дагы азыр мына 13-14.000 болуп калды. Кытай эми 1,5 миллиард население. Бирок Кытайда жана реформа башталганда, экономический реформа башталганда 78-жылы. Аларда на душу населения ички дум продукция $150 болгон. Же болбосо 45 жыл болуптур ошондон бери. 45 жылда 60 эсе өсүп атат да. 60 раз. Же болбосо жылына биресиден көч эметип аткан да. Анан эми биздикилердин быйыл мындай популистик кылып эле 1 триллион аштык, бул караң келге ушундай кыла берет экен, 1 триллион ашты деп. Мындай эсептеп келгенде жанагы эле $1.600 чыгып атпайбы бир адамгачы. То есть өсүш. Ошол жөнүндө бир мындай да, мисалы жаалып өндүрүлгөн ушу товар баардыгы бирип ички дум продукция болот да. Ички дум продукция бул ушу мамлекет өлкөнүн ичиндеги өндүрүлгөн продукция, товар баардыгы. Анан кызматтар, көрсөтүлгөн кызматтардын эквивалент эмеси да. Бул эми жанагы өздүк наркы менен эсептелет. Бул мындай болот да, мисалы мен сизге мындай жөнөкөй адамдын позициясынан туруп суроо берейин да. Мисалы
көбөйдү дейли да, макул аябай көбөйсүн, 2 триллион болсун. Бирок ошондо анын жарыгы жөнөкөй адамга тийбей атат да. Мисалычы, ошол баягы кембагал ойдон калып атат да. Маселе ошондо болот. Мына мисалы үчүн сиз быйыл 2 триллион болуп кетсе деле, ошондо $3000 болсун дейли, бирок ал $3000 тиги башка байлар өндүргөн товардын баасы бөлүнүп атат, элге чачырап атат. А тиги кембагалга жарыгы тийген жери жок. Байкадыңызбы? Ушундай болуп атат да. Туура. Себеби бул өндүрүлгөн нерсе суммарно аз эле болуп атпайбы? Мындай алганда өнүккөн деле жок. Айтып атпаймынбы, жана бир адамга былтыр деле $1600 жакын болсо, доллар менен алганда. Быйыл деле ошондой болуп атпайбы? Сумма эле триллион болду деп эле баягы популисттик кыйкырган менен ал эч нерсе бербейт да. Сен айткандай эч кимге таасир берген жок да. Жок, байларга таасир этиши мүмкүн. Байлар да абайышы мүмкүн. Конечно, байлар. Эми ал байлардын көп болсо 1%ге жетпеген калкта. 1%ге жетпеген. Көп эле болуп калды го дейм. 2-5% 1%ге жетпейт. 2% байгандан мен болуп калбайбы? Мында ойлоп көрсөң, 7 миллион биздин калк азыр 7 миллион 200 десек, 1% 72 миң болот да. 72 миң бай жок да. Ооба. Да, эмесин санагандачы. 10% 720 миң болот. Эгер 5% болсо 350 миң болуш керек. Андан нормальный байып калбайбы адамдар? Анан бизде жакырчылыктын эмеси, ишсиздик. Мына кече эле эме бул жактан бул кыстап атпайбы? Мына былтыр Кыргызстанда жакырчылык саны 88,7 миң кишиге көбөйдү деп мына статистика берип атат. Же болбосо 2 миллион 333 миң киши болсо, 20-жылы 2 миллион 244 болгон экен. Өсүп атпайбы? Эми бул статистика дагы минимальный да бул. Эми анан ошо жакырчылыкка жакын көп айырмаланбаган шартта дагы 515 миң деп атат. Бул 7,3. Ошондо мына 2 миллион 333 миң болсо, андан айырмаланбаган шартта 515 миң болсо, 515 миң. 2 миллион 748 болот. Бул болсо 7 миллион 33 миңден жылдын башындагы адам санына 40,49. Почти 41% ишсиз болгону, эми жакыр болгондон кийин адам кантип биздин экономикабыз өстү дейбиз да. Ошон үчүн мен Кытайды айтып атканым ошол. Кытай бул эми былтыр бул баягы жанагы ички дүң продукция баягы өздүк нарк менен эсептелет да, себестоимость деп коет. Былтыр быйыл инфляцияны көрдүң да, 20% ашып. Эми орточо бир 20-25%. Значит, 20-25% бул ошо инфляциянын деңгээлинен берген жок да бул өсүшчү. Бул мындай алганда өсүш эмес да. Жана сен айтканда бул абсолютно элге эч кандай таасири жок. Ал үчүн 2 триллион, 3 триллионго өскөндө эселепчи. Ошондо бул эми мамлекеттин бюджети ошол ички дүң продукция эме кылат да. Ошо ички дүң продукциянын бир 25-30% бюджет болот. Дагы бир маселе да. Мисалы, булар азыр бийлик айлыктарды көбөйттү, мамлекеттик ишканаларда иштегендердикин, мугалимдердикин көбөйткөн сыяктанды, врачтардын көбөйткөн сыяктанды. Акчанын массасы көбөйдү да. Анан кайрылык акчанын күчү кетип калып атпайбы? Мисалы үчүн мурун 10 сомго алган наныңыз азыр 20 сом. Ооба, анан ошол акчанын күчүн кетирбеш үчүн эмне кылыш керек эле булар? Акчанын күчү кетип калып атпайбы? Ошо акча масса көбөйгөн үчүн кетип калып атабы, же тиги дефицит болгон үчүн кымбаттап кетип болгон үчүн көбөйдү. Кымбаттап кетип калып атабы? Дефицит болгон. Дефицит жасалма болуп аткан жери жокпу? Жасалмады, бардык нерсе жасалмады. Мисалы үчүн мына азыр ушундай суроолор болуп атат да. Мисалы үчүн мына азыр быйыл жаңгак аябай болду деп, жаңгак базарда арзан болуп калды. Себеби сырттан жаңгактар көп келди да. Кытайда. Ошондой эле алманда өткөндө мен угуп калдым, жана бир Кытайлар 10 миң тонна алма киргизип атабыз дейт да. Бу жердеги алмалар калды. Ошон үчүн илгери эстерин убагында бул жанагы продовольственный баланс деп койчу да. Продовольственный баланс деген түзүлөт. Продовольственный баланстын бул эмне бул? Бул ар бир аймак боюнча ошол илгери сельсовет дейт эле, баягы совхоз, колхоз ошонун айланасына түзүлчү эле. Бул ошол жердеги бүт ресурс. Малдын саны, жердин саны, баягычы. Анан ошол жылы ошол кандай түшүм берет. Анан жанагы түшүм берет. Анан валовый продукция канча болот? Мисалы, канча будай өндүрүлөт, канча картошка өндүрүлөт, канча алма өндүрүлөт дегенчи. Анан ошол жерге эме коюлат. Баягы ошол жерде калктын саны, жалпы калктын бала чака бүт бар канча калктын саны. Анан медицинский норма боюнча ошолордун баягы потребности канча.
Анан ошо өндүрүлгөн продукция камсыздабай чыгат да. Анан ошондо эгер ашык өндүрүлгөн болсо, бул экспортко. Бул мамлекеттин экспорт программасын түзөт да, экспортко. Анан жетпеген болсо импортко коет. Жетпегенде элди камсыздаш керек да. А бизде ушул нерсе азыр жок да. Жөн эле баягы орустар айтмакчы по-тупому эле да кетип атат да. Ошон үчүн жанагыдай бул элди коргош керек да. Бизге биринчи өзүбүздүн эл керек да. Элдин ошо дыйканчылыгын, элдин бардыгын шартты түзүп бериш керек. Мамлекет ошо шарт түзүп бериш үчүн түзүлгөн. Азыр эми мындай деп атпайбы, рынок аныктайт деп коюп атат да. Анан эмне кылыш керек? Мисалы азыр рыноктун да өзүнүн мыйзамдары бар. Мен эми дагы ушу жөнөкөй элдин позициясынан берели. Мына азыр бизде айыл жеринде калктын басымдуу бөлүгү айыл жеринде малчылык, дыйканчылык менен тирилик кылат да. Мына быйыл картошка актаган жок, жүгөрү өзүн актаган жок, жаңгак өзүн актаган жок, чөп кымбат. Азыр мал арзан болуп атат да. Эмне кылыш керек эми азыр? Мамлекет закондуу жолу менен эмне кылса ошол акыбалдан чыкса болот. Мына конкреттүү бир суроо берели. Мына экономикалык терминдерди азайталы бир аз, мындай. Эл мисалы сиз азыр өкмөттө болсоңуз эмне кылмаксыз? Мен биринчи бул экономиканы башкаруу, финанс системасын башкарууну баягы мыйзамдуу жолуна коймокмун да. Мыйзамдуу жолуна коюш керек. Себеби бизде азыр экономика, мына айтып жүрүшөт ар ким 70-80. Көпчүлүк жагы көмүскөдө. Бул көмүскөдө деген экономикада бар, бирок отчеттордо жок да. Эми менин эсебимде бир 4 триллиондон ашык болуш керек да. Мен азыр 1 триллионго чыкты деп атабыз да. Эгер ошону ашыкка чыгарам болсок, значит бизде азыр 1 триллионго чыкканда бюджетибиз бир 3 миллиардка жакын болуп атат да. Эгер 4 эсе болгондо уже биздики 10-12 миллиардка чыкмак да бюджет. Эми бюджет деген бул эмне? Баягы көмүскө каякта жүрөт? Мисалы булар азыр бийлик неме деп атпайбы? Көчөнүн боюнда шоро саткандар дагы ККМ алат мындан бияка деп атпайбы? Бул мына биз ушинтип экономиканы чыгарып атабыз ачыкка деп атышпайбы? Ушундайбы? Сиз анан кайсы көмүскөнү айтасыз? Каякта ошолор көмүскө акча деп аткандарыңыз каерде? Мисалы тиги цехинде жүрөбү, же тоокенде жүрөбү, же медицинада жүрөбү, же каягында жүрөт ошо сиз айткан акчалар? Көмүскө деп атканыңыз. Бул эми барлык жерде жүрөт, отчет. Эми бизде жок, мисалы сиз айтып аткан көмүскө деген акчалар каякта жүрөт? Көмүскө акча деп атпайсызбы? Көмүскө экономика деп атпайсызбы? Мына мен айтайын, көмүскө деп мына азыр эле чыгат да. Мына өткөндө жанагы эме кылышты. Баягы бюджет андай болду, мындай болду. Таможнядан мына мурун 38 миллиард эле таможня түшкөн акча. Анан биз 78 миллиардка чыгардык, 78 миллиард болду. Анан быйыл 90 миллиард болот депчи. Анан ошондо таможня статистиканы берди. Таможня статистика бергенде 20-жылга 7,2 миллиард экен ушундай. Анан кийин 22-жылга 15,2 миллиард депчи. Значит, 2 сөз отал 15,2 миллиард. Эми таможня пошлина дегенде эмнени айтыш керек? Бул жанагы сырттан келген товарлардын налогу да. Ошону таможня чогултат да. Сырттан келген товарлардын налогу. Услугалары, башка жана анан пошлиналары. Бул ошол эле индекс, ошол эле акциз деген акциз болсочу. Ошондо эми баягы 20% болгон болсо ошол налогдор, баягы товардын стоимостунан. Ошондо эсептеп көрдү, 15,2 миллиарддан товардан, келген товардан. Бир Кытайдан деп атат, ошо кирсе, ошонун 5/1 да, 5/1 эсептесең, бул где-то 3 миллиарддан ашык сумма болот да. 3 миллиард. 3 миллиардты бүгүнкү биздин курс менен алганда эми почти 90 болуп атпайбы? Бул 3 миллиард болсо, где-то 260-270 миллиард да. Биз эми 90 миллиардка чыгабыз. Ушунун айырмасы ошону көмүскө дейт. Мурунку жылы 7,2 деп атат, 7,12-нде деле ошондой 5/1 алсаң 1,5 миллиардка жакын сумма да. 1,5 миллиардка жакын сумма, значит бизде эгер 5/1 болсо, бул деген 7 миллиардтан 1 миллиард, 1,5 миллиард болуп атпайбы? 1,5 миллиардты эме кылганда бул 90 миллиард, где-то 130 миллиард дейт. Ошо 130 миллиарддын ордуна
78 миллиард кылса калганы көмүскөдө калды да. Көмүскөдө ушуну айтат. Основной негизги нерселер бүт көмүскөгө калып кетет да. Бул таможня илгертен эле. Эсиңерде бар, баягы бир жылы анда жана Сапар Исаков эле Казакстандарды чыгарып туруп ошондой айтып атты го биздики. Мына 6,5 миллиард жерден товар өтүп атат. Олар даже эсептеп товарларын эме кылат. Ростомошкага почти 400-500 миллионго чыкпайт. Каякта калган Ростомошкага депчи. Вот ошону көмүскө дейт да. Бизде көмүскөдөн ошо жаңы сен туура айтып атасың, жаңы ККМ налогду, салыкты көбөйтүп атпайбы? Бизде мыйзамда Конституция 23-чы мыйзам бар, 56-чы мыйзам бар. Аерде мисалы үчүн элдин шартын орулоткон мыйзамдар алышка тыюу салынган. Ошондой нормативный правовой жанагындай актылар чыкканга тыюу салынган. Адамдардын эмесин эме кылыш керек эмес да. Эми ККМ бүт коюлду дейли да. Тиги туалеттен бери коюлду дейли. Ошондо мамлекет өсөбү? Эмне болот? Кандай өзү? Мисалы дүйнөнүн тарыхында мисалы булар кыйкыратпайбы? Бүт бар жерде бар, биз да көнөлүү ушундай налог төлөгөнгө. Бирок ошонун кен тарыхында 1870 бул эстирбондо деле чыгып келген ошолчу. Бирок ал эгер мамлекет коррупцион болсо коррупциядан чыгара албайт. Мына мен угуп жүргөм мурун эле. Бизде народныйлар бар го, баягы мурун элечи. Ошолордо ККМ, бір бүтілі ККМ іштеп келгенде. Просто оборотторын, мисалы үчүн 100 миллион оборот болгон болсо, там калган суммага түшүрүп коюшу керек. Бул коррупцион мамлекетте эч кандай реформа эффект бербейт. Биринчи коррупцияны жоюш керек. Биринчи коррупцияны жоюш керек. Булар жойдук деп атпайбы? Аябай жойдук азыр эчтек. Эми адам эгер жойгон болсо, могу эмелерден чыгат эле, жана сен айттың го. Адамдардан билинет эле да чыкса. Сен биринчиде суроо бердиң го, биз ошол нерселерден адамдар бир кандайдыр бир. Ооба, мисалы жанагы Балтабай тапканы айлыктан айлык караган жеткен Балтабай дагы эле ошондой болуп атпайбы? Вот ошол да. Значит, таасир 30 жылдан бери ошентип келет атпайбы? Таасир